толугу менен кызмат өтөөгө, ар тараптуу кызмат өтөөгө даяр деп санасак болот. Урматтуу министрибиз, милициянын генерал лейтенанты Ниязбеков Улан Умакановичтин камсыздоо иш-аракеттери менен бардык кызматкерлерибиз толугу менен кызмат өтөөгө даяр. Мисалы айта кетсек, бүгүнкү күнү массалык баш аламандыктарга кызматкерлерибизге кандайдыр бир денесине жаракат келтирбеш үчүн ушундай өзүнү коргоочу индивидуальный защита деп айтылган робокоптор менен камсыздалышкан. Буга кошумча дагы атайын техникаларыбыз алынган. Суу чачып, массалык баш аламандыктарды жоюу жана бөгөт коюу боюнча чоң иштер алып барууда жана биздин полктун кызматкерлери ушундай жат көрүнүштөргө туруштук берүүгө бүгүнкү даярдыгын көрсөтүп жатат. Кызматкерлер баарыбызга белгилүү болгондой күн-түн көчөдө кайгуулда жүрүшөт. Ошондуктан аба ырайы бузулуп, жаан чачын болгондо балдарга денесине суу тийип, кийимдери суу болуп, кызматка тоскоолдук болбош үчүн ушундай плащ жабдыктар менен, суу өткөзбөгөн жабдыктар менен камсыздалган толугу менен. Бул мисалы күндүзгү күнгө, бул болсо түнкүсүнө кийилет. Себеби отражать этилип, жарык берип, жарандарыбыз көргөндөй болот. Кызматкерлер кызмат өтөдө экени билинип турат. Ар бир кызматкерибиз бүгүнкү күнү табелдик курал жарагы менен камсыздалган. ПМ 9 мм табелдик куралы бар колунда, радиостанциясы бар. Муну менен өздөрүнүн арасында жакындык посттор менен кызмат алып барып, кандайдыр бир тоскоолдуктар болсо, ушулар менен иш алып барууга аябай жеңилдик берилет. Элден айырмаланып көрүнүп турганда бул жылтырактарды күйүп турат кечкисин. Муну кийген милиция кызматкер таза даана көрүнүп турат. Ошондой деп ар биринин өзүнүн радио байланыш түйүндөрү бар. Булар менен көпчүлүк жерден иш алып барганга өтө ыңгайлуу. Бардык кызматкерлер ушундай радиостанциялар менен табелдик ок атуучу куралдар менен камсыздалган.